Menin janımda Umar Ustaz. Adam balası göz ötkөндөн кийин кабырга кирип, сурак болгонго чейин барзак деген аламда өзүнүн жакындары менен, ата бабалары менен жолугат деп айтылат экен. Ушул боюнча айтсаңыз. Ооба, бул пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын сахих хадистерине келген. Имам Насаидин сахих китабында имам Абу Хурайра, Хазрет Абу Хурайра риваят кылат. Бул дүйнөдөн рухтар өткөндө, тигил дүйнөгө барганда кадимкидей жолугушат. Бул дүйнөдөн жаңы өткөн адамдын руху барзах аламына барганда мурунку өтүп кеткен рухтар менен саламдашып учурашып, бул дүйнөнүн ал акыбалы жөнүндө сурагандарга айтып берет экен. Ошол убакта мурун өтүп кеткен рухтар сурайт экен, арбактар баланча кандай жашап атат, түкүнчө кандай жашап атат, баланча ушундай кыйналып жүрдү эле, ал акыбалы кандай дегенде, ал адам мурун эле өтүп кеткен, бир канча жыл болду, ал бул жака келген жокпу дегенде, арбактардын арасында ушундай сүйлөшүү болот экен. Демек ал берки жака кеткен турбайбы деп. Барзах аламында экиге бөлүнөт, адын жана баркук деп бул хадистерде келет. Адын деген ошо 5ке чейин эле барзах аламында рухтар бул дүйнөдө сооп иштеп жакшы жүргөн адамдар барып бир Алла Тааланын мээриминде азап көрбөстөн бир рахат жашашат экен рухтар. Жана баркук аламында бул дүйнөдө күнөө кылып, башкаларга азап чектирип, зулум кылган адамдар барып ошого жараша бир аз белгилүү азаптын даражасын тартат экен. Бул кыяматка чейинки боло турган окуя. Демек биз бул жашоодон өткөндөн кийин кадимкидей бурунку өтүп кеткен рухтар менен барып сүйлөшүп, ал акыбалыбызды сурайт экенбиз, сүйлөшөт экенбиз, бири-бирибизге кабар берет экенбиз. Булар хадистерде айтылат. Демек, урматтуу достор, Кудай Таалам бизди баарыбызды ошол жакын ата бабаларыбыз менен жолуктурсун, бирок ошого татыктуу жашап, адамча жашап, адалды адал деп, арамды арам деп билип, урпактарга үлгү болуп, бул дүйнөдөн өтүшүбүздү насип болсун. Жүзүбүздү ачык таза баралы.